Кочкор өрөөнү кум дөбү айылы. Үстүнөн билинбегени менен бул талаанын алдында орто кылымга таандык шаарлар жашырылган. Муну жергиликтүү тарых изилдөөчү көптөн бери айтып жүрөт. Бирок бул божомолдор тарыхчылар арасында талаш жаратса да, аймактагы табылгалар барган сайын суроолорду көбөйтүүдө. Менин аныктамам боюнча Баласагы менен Суяб шаары ушул өрөөндө Кумдөбө менен Акжар айылынын аймагындарында жер астында жатат. Бул жерде жанакы 16-кылымда жазган Махмуд ибн Вали деген адамдын жазышы боюнча 280 курулуш имараттар жер астында бышкан кирпичтен салынган. Мына ушул жерде мен эле бул жерде мен 30тан ашыгын билем. Расмий илимде Баласагын жана Суяб шаарлары Чүй өрөөнүндө жайгашкан деп айтылат. Бирок жергиликтүү изилдөөчүдө Кумдөбөдөгү айрым табылгалардан улам башка ой пайда болгон. Айылдын четиндеги табылган мавзолей талаштын себептеринин бири. Мына бул жерде ушул 2017-жылы казып башталып, анан биз ушуну сактап калуу үчүн аракет кылганыбызда мындай тарыхый аркеологиялык имарат Кыргызстан боюнча бирде өрөөндө жок. Мына 4 буруч темирдин астында ошондой бышкан кирпичтен салган 4 буруч табыт бар. Адам коюлган. Анан муну кийин жана өлүк кое жөрөлгөсүн каракытайлар жүргүзгөндө эки адамды, бир аялды, бир эркектин денесине торду, жез торду кийгизип бууп туруп, анан эки адамдын ичине коюптур. Анын сөөктөрү мына бул жерде. Кумдөбө менен Акжар айылдарынын ортосундагы талаада изилдөө иштери жүрүп келет. Магнитометриялык текшерүүлөр жер астында курулуш калдыктары бар экенин көрсөткөн. Изилдөөчү бул жерди байыркы Суяб шаарынын борбору деп эсептейт. Анын айтымында 38 гектар аянт шаардык түзүлүштү эске салат. Биз аныктаган Суяб шаарынын борбордук сепилинин ичинде жүрөбүз. Мунун ичинде ошол монета эриткен шаардын калдыктарын таптык. Айнек эриткен цехтин жайдын калдыктарын таптык. Карапат чыгарган кирпич чыгарган цехтин, заводдун орду бар. Бала кезде кирип көргөнбүз. Анан мына темир эриткендин калдыгы дагы менде үстүнгө чыгып калганын алып барып койгом. Анан бул жерде мен билгенден бир 15тей бышкан кирпичтен салган имараттын иси турат. Жер астынан табылган мончо эң кызыктуу табылгалардын бири. Анда катмар шыбалган дубалдарды жана жылытуу системасын байкоого болот. Биз бала кезде ушундай жерлерге чуңкурларга ойночубуз, анан бул эмне экенин билчү эмеспиз. Анан аталарыбыз айтчу, балдар кирбегиле. Бул мүрзө деп. Көрсө бул мончо экен. Орозбек Солтобаевдин өзүнүн студенттери менен чоң эмгек жасады. Бул жерде ушул 2 жылдын ичинде бир 200-250 тонна топуракты кол менен казып ташып чыгарышты. Бул өтө чоң шаардын мончосу экендиги көрүнүп турат. Мына бул жерде ол астынан отту тигил асты менен алып чыгып бассейндерди, ванналарды, комнаталарды ысыткан, от жаккан жерлери мынакей бул жерде өзүңүз көрүп турасыз. Жергиликтүү тургун 50 жылдан бери табылган буюмдарды чогултуп келет. Анын кичинекей музейинде 1000ден ашык артефакт сакталууда. Мына монеталар бул жерде ушул караханиттердин монеталары дейт. О монеталар мунун жасуулары өчүп калган. Кытайлыктардын монеталары, караханиттердики, анан дагы башка мамлекеттердики бар дейт. Анан биз мунун көпчүлүгүн окутуп азыр изилдөө жүрүп атат. Жазылган эмелер көбүнчө мусулманча жазылган. Молдолордун окуганын минтип айтканын көчүрүп алдык. Эми кээ бир сөздөрү үзүлүп калган, анткени тигил тыйындын бетинен өчүп калгандары бар. Муну биз тыйындарды
жанакы чат ЖПТга эметип койсок, булар Баласагын шаарында чыгарылган тыйындар деп чыгып атат. Бирок артефакттар толук изилденмейинче тыянак чыгарууга али эрте. Аймакта дагы бир көйгөй бар. Бул жер айдоо маселеси. Жыл сайын талаа иштери башталганда археологиялык катмарлар бузулуп, баалуу табылгалар жоголуп кетүү коркунучунда турат. Кыргызстандагы бир да өрөөндө жок материалдар, археологиялык материалдар, артефактлар өтө көп. Биз үстүнкү катардагы мына бул 20-30-40 сантиметрдеги гана табылган буюмду о жерде коюп атабыз. Эгерде биз ылдый карай маданият катмарды ылдый карай каза баштасак, аябай көп жерде байлык жатат. Кыргыз элинин тарыхы, кыргыздардын кийинки бизге окшогон урпактардан калтырган мурасы жатат. Изилдөөчү айылга музей курууну сунуштайт. Анын айтымында бул тарыхты сактап калуу жолдорунун бири. Бул жерде 860 предмет бар, бул жерде шаарда турат. 1000ге жакын артефактлар бар, тыйындар бар. Момундай ар түрлүү темир буюмдар, жес буюмдар, коло буюмдар баардыгын койсок, бул жерге өтө чоң музей кылууга болот. Бул өзү мындайча айтканда кыргыз элинин бир чоң Италиядагы жана Помпеядай даже андан чоң шаардын изи бар. Кум дөбө азырынча табышмактуу аймак. Бул жер чындап эле байыркы Баласагын жана Суяб шаарлары болушу мүмкүнбү? Же жоң гана чоң археологиялык жайбы? Муну илимий изилдөөлөр гана так аныктайт. Бирок бул талаанын алдында тарых катылганы анык.